Нурпресстин жаңылыктар түрмөгү, аны мен Айназ Кадырова алып барам, саламатсыздарбы. Соттук чечимдерди аткарууда кош стандарттуулук өкүм сүрөбү. Нурпресс буга чейин соттун чечимдери аткарылбай ара жолдо калганы боюнча бир нече фактыларды келтиргенбиз. Алардын бири Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын инспектору Рустам Салиховдун иштен мыйзамсыз кеткени, укугу бузулган милиция кызматкеринин кызмат ордун калыбына келтирүү боюнча Ош шаардык соттун чечими чыкканын бергенбиз. Чечим 2022 жылдын 8 апрелинде чыккан. Анда чечим 2022 жылдын 11 майында күчүнө кирет деп тактаасын жазылып турат. Андан бери жарым жыл өттү. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы эч камырабай, бош орун жок деп турат. Бирок соттун чечими менен мурдагы кызматына кайра киришиши керек болчу. Мына укугубузду коргой турган мамлекеттик органдын, болгондо дагы укук коргоо органы деп айтылган Ички иштер министрлигинин туруму. 23 жыл жарандардын коопсуздугун коргоп, ак кызмат кылып майор чинине чейин жеткен милиция кызматкеринин укугун Ички иштер министри Улан Ниязбеков көз жазында калтырабы. Ошондо министр баш болуп, Ош шаардык ички иштер башкармалыгы төш болуп, укугубузду коргойбу же кордойбу? Аткарылбай ара жолдо калган дагы бир соттун чечимине мисал. Улуттук кардиология жана терапия борборунун мурдагы жетекчиси Акбай Сарыбаевди Аканит атка конгон ошол кездеги министр Алымкадыр Бейшеналиев бошоткон. Ошол кезде Аканит министрдин улуттук кардиология жана терапия борборунун ишинде бир топ мыйзам бузуулар аныкталды деген маалыматты чыгарышкан. Бирок кардиологиянын жамааты министрлик тараткан билдирүү жалган экенин айтып чыгышкан. Азырдагы жамаат ошол жалган маалымат Алымкадыр Бейшеналиевдин буйругу менен ишке ашканын айтып, ак эткенден так этишүүдө. Бардык мыйзам бузуулар жана ага коюлган айыптар тастыкталган эмес. Кийин ошол кездеги министр Бейшеналиев тараткан маалыматтарды эсептөө палатасы текшерип, алар далилдеген эмес, тагыраак айтканда тастыкталган жок. Укугу бузулган Акбай Сарыбаев сотко кайрылып, 1-май райондук сотту кызматтан мыйзамсыз алынган деп тапкан жана иш ордуна кайра коюу чечимин чыгарган. Бул чечимди Бишкек шаардык соту күчүндө калтырган. Шаардык соттун чечими дароо күчүнө кирет. Жогорку соттун сентябрь айындагы чечими менен дагы Акбай Сарыбаевдин пайдасына чечилген. Бирок министрлер кабинети жогорку соттун чечими менен дагы башын ооруткан жок. Тагыраагы чечимди аткара элек. Мындан улам аткаруу бийлигинин жогорку эшелону болгон министрлер кабинети болгондо дагы жогорку соттун чечимин аткарбай жатса, Кыргызстан укуктук мамлекетпи деген суроо туулат. Эскерте кетсек, азыр кардиология жана терапия борборун Алымкадыр Бейшеналиев алып келген Талантбек Сооронбаев жетектейт. Ал дагы ээси келсе бээсин берейин деген ойдо жоктой. Социалдык түйүндөрдө 5 жаштагы бала чочко тумоосунан каза болгону айтылууда. Ал эми Саламаттык сактоо министрлиги бала 22 декабрда эне жана баланы коргоо улуттук борборуна оор абалда вирустук инфекциянын белгилери менен түшкөнүн айтууда. Билдирүүдө чочко тумоосунун бар экендиги аныкталган эмес. Бейтап курч респиратордук вирустук инфекция менен ооруканага жаткырылган. Баланын тубаса жүрөк оорусу бар болчу. Ал буга чейин операция болгон. Вирустук инфекция жүрөк кан тамыр системасынын оорлошусун шарттаган деп билдиришти. Бирок комиссия иштеп баланын оорусунун чоо жайын аныктап чыкмай болду. Кыргызстанда Доппир Макс дарысын сатууга тыюу салынды. Препарат Индияда жасалып, сасык тумоо менен курч респиратордук ооруларда ичүүгө сунушталган. Ал таблетка жана сироп түрүндө чыгарылат. Эскерте кетсек, социалдык тармактарда 22 декабрда Самарканд облусундагы Балдар медициналык борборунун жетекчисинин каты жарыяланган. Анда Доппир Макс таблеткасын жана сиробун ичкен бейтаптардын оорусунун күчөшү жана өлүмү тууралуу айтылган. Ошондой эле препараттан Өзбекстанда 15 баланын каза болгону боюнча да маалымат тараган. Кыргызстанда аталгандары 2018 жылы катталган. Акыркы жолу 2021 жылы ташып келинген. Ал эми быйыл өлкөгө алып келинген эмес. Жаралган кырдаалдан улам Доппир Максты 2022 жылдын 23 декабрынан тарта Кыргызстандын аймагында сатуу убактылуу токтотулду. Саламаттык сактоо министрлигине билдиргендей, Доппир Макстан жабыркап кайрылгандар жок.
Бишкекте таштанды чыгаруу дагы эле жолго салына элек. Өзгөчө Октябрь районунда акыр чекир үйүлгөн боюнча турат. 2 жумада бир жолу тазаланып жатат деп жергиликтүү тургундар нааразы болууда. Бул көйгөй Октябрь районун тейлеген Комстранском жеке ишканасынын ишин токтоткону менен байланыштуу жана тазалык ишканасынын техникаларынын жетишсиздиги. Анысы аздык кылгансып, алардын эскилигинин жеткендиги менен түшүндүрүлгөн. Ышка ууланган Бишкектин таштандыга чуулганып калганы көңүлдү оорутат. Таштанды таштоочу жай жана акыр чекирди рекультивациялоо маселеси деги чечилеби? Келген мэр дароо ушул маселени чечем деп ишендирет. Бирок бул багытта муз ордунан такыр жылбай жатат. Нурпресстин жаңылыктарын YouTube, Instagram, Telegram, Facebook'tan окуй аласыздар. Нурпресс чындыктын изи менен.